Çalбай койду, жазбай койду, жооп бербей койду деп муңайбаңыз. А мен кааларым ошол адам дагы чалбай койсун, жазбай койсун, жооп бербей да койсун. Эмне үчүн? Анткени өз бааңызды түшүнүп, өзүңүз үчүн туура бир чечимге келүү үчүн. Албетте, сезим деген оңой эмес. Кыйналасыз, ыйлайсыз, бирок өзүңүз үчүн пайдалуу эң жакшысын тандап аласыз. Мейли, ал чалса кубанасыз, жазса жооп бересиз. Жалган үмүт берсе дагы ишенесиз, дагы көңүлүңүз ооруп, күтүү менен ооруйсуз. Андан көрө чалбай койсо ойлоно баштайсыз, жазбай койсо өз баалуулугуңузду түшүнө баштайсыз. Жооп бербей койсо сезимдериңизди ысырап кылып чачып атканыңызды аныктайсыз. Ошол үчүн өзүңүзгө жакшы болуу үчүн азыр ушундай абалда болуп турсаңыз такыр муңайбаңыз. Бул сиздин жаман же бирөөлөрдүн кемчилигиңиз бар үчүн гана мындай болбойт. А мен кааларым жөн гана ошондой сезимдерди ойноткон адамдардын куралы болуп калуудан абайлаңыз. Өзүңүз үчүн эң жакшысын тандап алыңыз. Жазгысы келген адам, чалгысы келген адам сизди суратпай эле чалат жана жазат. Өз бааңызды биле жүрүңүз.